Астана хаб катышуучулары 2023 жылы дүйнөнүн 85 өлкөсүнө жалпы наркы $252 миллион ашык суммага IT кызматтарын экспорттошкон. Бул жаатта бир жылдык өсүш 84% түздү. Аталган долбоорлордун өлкөгө инвестициясы 57 миллиард теңгеден ашты. Ал эми компаниялардын жалпы кирешеси $400 миллиард болду. Бул технологиялык технопарк кызматынын былтыркы жыйынтыгы. Жалпысынан стартаптардын экспорттук дарамети акселерация программаларынын, анын ичинде Google for Startups жана Draper Startup House сыяктуу дүйнөлүк лидерлер менен ийгиликтүү кызматташуунун, ошондой эле Силикон өрөөнүндө Борбордук Евразия IT стартаптар программасы Silk Road Innovation Hub ишке киргизүүнүн аркасында кыйла өстү. Казакстандын 14 облусунда IT хабтар ачылды. Быйыл дагы 7 аймактык өкүлчүлүктү ачуу пландалууда. Астана Hub.com санариптик платформасынын базасында өлкөнүн инновациялык экосистемасынын бардык катышуучулары үчүн бирдиктүү терезенин негизинде улуттук инновациялык система пилоттук долбоору ишке кошулду. Технопарк мамлекет башчысы берилген тапшырмаларды аткаруу жүрүшүнө чоң көңүл бурат. Алдыда Казакстандын IT экспортун 2026 жылга чейин $1 миллиард жеткирүү максаты турат. Бул мезгилдин ичинде тармакта 100 000 квалификациялуу адисти даярдоо зарыл. Буга байланыштуу Астана Хаб алдында жигердүү түрдө бир катар жаңы окуу программалары түзүлүп, дүйнөнүн алдыңкы технологиялык борборлору менен кызматташуу орноду. В рамках программы Текорда, реализуемой на базе Астана Хаб, Текорда программасынын алкагында 3183 казакстандык алдыңкы IT мектептерде окууга грант алды. Swift иштеп чыгууну үйрөтүү үчүн Астана Хаб базасында Apple Training Center ачуу боюнча келишимге кол коюлду. Технопарктагы 2000ден ашык окуучу менен студент интенсивдүү билим берүү курстарынан өттү. Ошондой эле Казакстан Республикасынын президентине караштуу аялдар иштери жана үй бүлөлүк демографиялык саясат боюнча улуттук комиссиясынын колдоосу менен ишке киргизилген жаңы IT айел программасынын аркасында 2000 жумушсуз жаштар бекер окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Астана Хабта 1388 IT компания катталган. Анын ичинен 389 чет элдиктердин катышуусу менен түзүлгөн. Аларга бизнести өнүктүрүү жана кеңейтүү программалары менен атайын салык жеңилдиктери сыяктуу ар кандай колдоо чаралары көрсөтүлөт.